Бүгүн бизде конокто мырзаларыбызды жакыныбызга чакырып алалы. Бүгүн бизде конокто Алчын уулу Кайратбек жана Ташболот уулу Абдулазиз. Бүгүн бизде жөн гана күрөшчү жагандайдыр бирден келди. ММА мушкерлери эмес, бүгүн бизде бокс жана кикбоксчу мырзаларыбыз конокто. Кутман таңыңар менен жигиттер. Маанай жакшыбы? Жакшы. Негизи спортчу дегенде эле бизге мындай ой келет. Алар эртең менен турат дагы дароо машыгуусун баштайт, чуркайт, тоого чуркайбы же кандайдыр бирден келди. Силердин таңыңар кантип башталат спортчу катары? Досум баштап берсин. Биздики күн сайын форма кармаш керек, көзүскүнчө. Эртең менен саат 6:30 турабыз. Жүгүрөбүз эртең. Жүрөктү кыйнабаш үчүн легкий жүгүрүп, өзүбүздү карап, ошол эле кылабыз. Күн сайын тренировка питание алыш керек. Главный туура питание алыш керек, өзүңө карап. Сиз боксчусуз, э? Ооба, бокс. Сиз кикбоксчу? Кикбоксчумун. Өзүм биринчи эртең таң алдында турам. Таң алдында туруп өзүм как положено легкий атлетика кылам. Эмнеге дегенде эртең менен келгенде жүрөктү кыйнабаш керек биринчи очередь. Жүрөккө нагрузка келип калса, уже күн бою кыйналып калышыңа туура келип калат. Андан кечкисин уже тренировкага келгенде өзүң кыйналып каласың. Ошого мен эртең менен легкий атлетика берем. Өзүмдү өтө эле көп деле кыйнабайм да. Негизи бир аз эле орто темп менен берем, андан кийин андан ары туруп өзүмдүн күндүк жашоомду улантып кетем. Мисалы үчүн жүрөккө көп оорчулук жаратпаш үчүн, мисалы үчүн эмне кылыш керек? Силер мисалы үчүн легкий атлетика деп атпайсыңар, жеңил атлетика. Жөн гана чуркап коймой, э? Жок. Эмнелер бар ичинде? Ар кандай физкультура неме бар. Мисалы башты айланып көнүгүүлөрдү кылыш керек. Ар бир нерсени туура так убагында кылыш керек да. Негизи убагында кылган нерсе өтө полезно. Анан кийин 2 саат кайра укташ керек. Эртең менен көнүгүү жасап, анан 2 саат укташ керекпи? 2 саат укташ керек. Анткени жүрөк кыйналып калат. Анткени өзүң да кичине кыйналган болсуң да. Анан кийин кичине легкий бир нерсе жеп коюп, анан обычно жумушка киришек. Силер ошондо саат канчада турасыңар? Мисалы меники саат 6:30 турам. Жүгүрөм, пробежка кылам, общий 1 саат кетет, 1,5 сааттай. 7:30-8:00 бүтөт. Кайра уктайм 1 саат эле, 9-10га чейин эле. Ондо уже жумуш башталат, абыштырасың. Вау. Силердики да ошондой, э? Жок, меники болсо отличие этет. Мен болгону эртең менен 6:00 турам. Абдулайз деп окучу эмесмин дебесиң. Жок, негизи мен ошол эртең менен 6:00 турам. 6:00 туруп, андан как положено чуркап, мен хотя бы бир эле оноо болсо деле турник менен бурсияга көгүл буруп коем. Бир аз болсо деле өзүмдүн оноом үчүн. Андан кийин уже 7:00 уже эртең мененки тамактануумду кылып, андан уже 8:00 жумушка чыгып кетем өзүм негизи. Өзүм графигим боюнча. Негизи спортчуларда жанагы режим деген өтө бекем мыйзам бар эмеспи? Режим кармабасаң, сен формаңды жоготуп аласың деп айтып коюшат көп спортчулар. Режимди кантип кармайсыңар? Мисалы, кандай өзүңөрдүн мындай мыйзамыңар бар? Мен муну кылбайм, бул жака барбайм деген. Режимди мен биринчи очередь өзүм арыктым. Анткени режим кармап жүрөм, дайыма формадамын да. Весим 57, любительский 52ге чейин чыгам. Анан ошон үчүн форма көп кармаш керек меникинчи. Ошон үчүн көп нерсе жей албайм. Толуп кетпеш керек. Толуп кетпешим керек, сенбеш керек. Ошон үчүн күн сайын тренировка меники. Күндүк жашоом жаңы тренировка өтөт меники. Силерде? Мен негизи көбүнчө режим толугураакмын дебесиң. Толугураак мен өзүм негизи мушкер катары мелдештерге чыкканда мен 61 килограммды кармайм. Ага дейре мындай оңой эмес соперниктер, атаандаштар чыгат ага. Ага ошого өзүмдүн весимди өйдөрө кармаганга аракет кылам. 70, 60, 68 ошолордун ортосуна кармаганга аракет кылам. Ошондой болгондо мен өзүм туура питание берем, эртең менен как положено, кечкурун как положено. Мен 4 мал питание берем өзүм негизи. Күнүнө келгенде. Мага аябай керек окшойт. 4 килограмм. Негизи айткым келген нерсе бул салмак кармап жүрөм деп атпайсыңар. Мисалы үчүн Абдулазиз салмак кереги жок. Тактап айтканда ашыкча салмактан коркот. Силер деле ашыкча салмактан коркосуңар, бирок Абдулазиз силердей болуп, мисалы үчүн 5-6 килограмм салмак таштабайт болуш керек жанагы мелдеш болоордо. Силер кантип ошол 5-6 килограммды жоготосуңар? Анткени көптөр таң калат го. Кантип бир жуманын ичинде жоготуп койгондор бар 5-6 килограмм салмакты. Кыйын эмеспи? Жок, аны кыйынчылыгы жок. Негизи биринчиден өзүң ишенип, андан настройду коюп, ошол биз короче мелдештерге жакын калганда биз өзүбүз как положено
питаниянын режимин түзөбүз. Тамак ашын режимин түзүп, биз ошол боюнча тамактанып баштайбыз негизи. Ошол боюнча тамактанып, ошол менен акырындык менен весибизди ошол өзүбүздүн чыгып жүргөн категориябызга түшүрөбүз. Ошол менен өзүнө келип, ошондон болуп калат негизи. Негизи байысы 10 күн калат да. 10 күн калганда бой ошондой режимге отурат да өзүчө. Режимге отурганда көп майлуу нерсе жебейт, только овощ, фрукт калат. 5 күн калганда уже эчтеке только суу менен ишеп калат. Анан кийин күч калбайбы? Жок, күч калбайт. Ага чейин нормально болсун. Көнүп калат ужатчы убакытчы. Организм көнүп калат. А бирок кээ бир адамдар вес куйт десе өтө эле слишком куят да, резкий тамакты шапсат, майлуу нерсени шапсат. А бирок ага организмге керек болот ал нерсечи. Анан ошентип өзүнүн организмин өлтүрөт. Ошон үчүн алсыз да болуп калат, акырындан кылыш керек. Мисалы үчүн экөөбүздүн окшоштугубуз бар экен, арык экенбиз. Анан мага мындай ой келип кетип атат да. 52 килограмм салмакта 57-ден 52 ар кандай, кээде 52, кээде 57. Мисалы үчүн силерде арык адамдар, анан кийин толук адамдар деп бөлүнбөйт да. Эң башкысы сенин салмагың туура келиш керек. Весовой категория биринчи. Анан бой жөнүндө сурагым келип атат. Бойдун бийиктиги же кандай десем, айтып коюшат го, анын бою узунураак экен менен же бою кыскараак экен. Бул нерсе маанилүүбү? Бул нерсе мааниси чоң, бирок мааниси анча ойнобойт да. Анткени главный вес. Любой жерде эле вес ойнойт. Любой эле спортто вес да. Мисалы үчүн бою узун менен бою андан кичирээк адамдын мушташып атканын көрсөң, мындай башкача ой келет да бизге. Эми биз түшүнбөгөн үчүн. Бирок веси тең болсо ал айырмасы жок. А может деген борьбасы күчтүү болот, может деген колдору кирип барат. Ар кандай момент болуп калат да. Демек бул жерде сиз айткандай салмак маанилүү. Салмак. Эң сонун. Жана акыркы силердин катышкан турнириңер же болбосо чемпионат качан болду? Жана кандай ийгилик жаралды? Мен только областька чыгып жүрдүм. Анан городдордон чыктым. Жакшы, только 1-2 эле меники азынчачы. Биринчи орунга тилекке элекмин. Бирок моменттер бар. Кудай буйрса жакшы болот. Эң башкысы ишеним, силердики? Кайратбек? Мен деле буйрса мелдештире чыктык, чыкпадык эмес. Кайдын жагынан чыгып көрдүк, Ушу Санде жагынан чыгып көрдүк. Кайдын жагынан биринчи орунга илинип калган күндөрүбүз болду, кээде утулуп калган күндөрүбүз болду. Бул спорт экен, спортто ар кандай нерсе болуп калат экен. Жашоодо деле ситуация болгондой дегенде биз буга дейин карантинге чейин чыккан болчук мелдештерге. Андан карантинден бери өзүбүздүн формабызды кармап келатабыз, как положено тренировкабызды кылып, убагында уктап, туруп, жатып дегендей. Андан кийин уже азыр пока бул жагы мелдештер боло элек, буюрса жакында болот деп атат. Анда ошолорго чыгып өзүбүздү текшерип көрөбүз дагы бир. Карап. Генерал болгусу келбеген солдат, ал генерал эмес, солдат эмес деп коюшат. Силерде деле туу тутунган же болбосо силерге дайыма стимул берген спортчулар кимдер? Первый очередь Мухаммед Али болгон. Себеп? Көптөр ушу Мухаммед Алини айтышат. Себеби мен медресе окугам, Маткала Шашамажы медреседе окуп, акта 2 жыл окудум. 2 жылдан бүткөндөн кийин ошол жактан таандым Мухаммед Али ким экенчи. Дин жактан катуу болгон экен ал киши. Анын эң главный анын өзүнө ишенимдүүлүгү. Адам незе өзүнө ишенишек да, ошонусу менен баалуу болгондо. Анан ошону карап медресен чыккандан кийин окуп бүткөндөн үйгө жардам берчек тренировка баштагам боксту. Бокс учурунда жакшы результатка жеттим, бирок мага жаккан жок да анчачы. Мага ММА жакты. Азыр эмеге эмет калдым азырчы. Тагаев Амангелди агайыма. Ошо агайыма чоң рахмат. Анткени ошо агай мени баардык жерден жардам берди, көз карашты. Анан ошо менен ММА урчун тандандым азыр учурда. Азыр демек силер боксер катары эмес, ММА катары. ММАга өтүп кетесиңер толук эми, буюрса. Сиз айтып калдыңыз ошол Мухаммед Али жөнүндө, мага дагы бир окуясы эсиме келип кетти. Ал интервьюсунда айткан экен, керек болсо менин өзүмдүн машыктыруучум дагы, секундантым дагы жанымда жүргөн, мага ишенбей, урушту токтот, сен жеңилесиң дегенде мен айткам дейт. Мага ишенгиле болду деп. Ошого карабай мен чыгып туруп жеңип алгам. Ошодон кийин мен өзүм болгон ишеним дагы 100 эсе арткан деген экен да. Демек эң башкысы бул ишеним. Өзүңө ишениш керек, андайчы. Көп адам ойлойт, өзүнө ишенбей чыгып атат да, баары болот депчи. Бирок өзүнө ишенимдүү бул баардык нерсенин баардык фактордон өйдө турат, э? Сиз үчүн кайсы спорт жол экен? Мен үчүн бул эми США, Кошмо Штаттарынан, ал жактан Америкадан өзүмдүн сүйүктүү мушкерим бар. Ал деле ошол мен кармаган эсте чыгат, ал деле 61 килограмм дейлейт. Ал TJ Dillashaw.
Ал вообще-то өзү негизи мушташканда одновременно мушташпайт, ал аны разный мушташат. Мисалы үчүн ал всегда бир эле устойкамен турбайт, бир эле оң болсо оңдо карманып туруп албайт, ал сол жактан да оң жактан эки жактан полностью одновременно иштейт да. Мына уникальный спортсмен деп ошону өзүмө кумир тутуп алгам да негизи, чын-чынына келгенде. Кудай буйруп, азыр ал спорттон кете элек, э? Жок, кете элек ал. Беттешип калсаңар, Кудай буйруп, эмне дейт элеңиз? Беттешип калсам эми ал жакка эмне демек элем? Биринчи иретте ал мен үчүн чоң сыйлык, эмнеге дегенде. Айтар белеңер, мен силердин кичинекей кезиңерден берки күйөрманыңармын. Ооба, айтат болчумун. Аны эмнеге дегенде тартынбай эле коюш керек да, андан эмнеге тартынасың? Ал уже күйөрманым деп айтасың. Бул албетте тартынгандык эмес, бул баягы сезим да. Сезимди айтам. Сүйүнүү сезим менен. Анан утуп алмакмын дебейсиңерби? Азыр биз бир-эки нерсе көргөзөлү, тактап айтканда ыкмаларын көргөзүп берели. Анткени бокстун ыкмаларын биз түшүнбөйбүз, мисалы үчүн кантип уруш керек. Бизде баягы дал ошол бокс менен кикбокстан түшүнүк болгон адам ойлойт, бутту көтөрө калыш керек, ура калыш керек. Азыр биз мындай ортого чыгып алалы, жигиттер келгиле. Мисалы үчүн биринчи кимди көргөзөлү? Боксту көргөзөлү, анан же кикбоксту көрсөтөлү. Кикбоксту көргөзөлү. Айырмасы эмнеде бокс менен кикбокстун? Биз үчүн баягы баш тамгаларында кик деген эле жазуу бар дегендей. Айырмасы эмнеде? Айырмасы бул жерде бокс болгондо, бокста чисто алар кол менен белден өйдө гана, э? Алар белден өйдө кол менен иштешет. Кикбоксингде болсо ал жерде уже бут, кол, уже бэкфист, айланып урасың, разворот тебесиң, разный болот да системасы. Боксда болсо только чисто бокс ал жерде. Колдор гана иштеш керек. Колдор гана иштейт. Бутунду көтөрдүң, ал жарабайт. Ал запрещен. Четтетилесиң, э? Запрещенный ударлар тоже болот ал жакта. Бардык спортто смешанный единоборство же болбосо К1, баарын картып ал жакта запрещенный ударлар бар. Талоо жерге теппей, же болбосо кол менен тыкать эте салбай дегендей. Көзүн чукуп албай, кулагын тиштеп жылып албай, Майк Тайсондой болуп. Анда бир-эки ыкма көргөзүп эң популярдуу, мисалы үчүн, биринчи коргонууну көргөзөлү. Же сокку узатууну көргөзөлү, анан коргонууну көргөзөлү. Сокку узатканда келиңиз. Мисалы үчүн мен жанагы неме болуп коеюн, ким деп койчу эле? Судья. Судьямын мен. Мисалы үчүн кандай башташ керек бойду? Дароо биз көргөндө бетин жабат. Жок, биринчи өзүнүн ногу шери. Тизеге бир аз отуруш керек, эмнеге дегенде бул жерде тизеге бир аз отуруп, колдор көтөрүлүш керек. Эки буттун тең тизесиби? Ооба, негизи чисто эмнеге дегенде адам мондай денесин көтөрүп калганда, ал жарабай калат көбүнчө. Ал жерде удар, сокку то есть бул жерден күчтүүрөөк келип кала турган болсо, ошо адамды нокдаунга же болбосо нокаутка чыгып коюшу мүмкүн. Дароо эле, э? Дароо эле. Биринчи иретте стойкага турганда мындай подсечка менен, биринчи подсечка. Ушуну эмнеге кылышат? Секирип. Ал деген дистанция кармаганга. Эмнеге дегенде мисалы үчүн бирөө уже мелдеште уже сокко өтүп барат да. Баары ужганда уже повтор өзүңдүн дистанцияңды, өзүнүн аралыгын сактап турушуң керек. Жеңилирээк артка кетип калыш керек. Анын урган удары сага тийбеш керек. Бирок сенин соккуларың ага тийиш керек болуп калат да негизи. Мисалы үчүн жеңишке жетиш үчүн биринчи кайсы талуулуу жери бар? Адамдардын өз негизи биринчи эң өтө талуулуу жери бул челюсть эсептелинет негизи. Эк алды, эк. Бул жерде главный могул эки каптал болот. Чем отличие могул башка жакка караганда ушул жер, андан бул корпуска туура келип калат. Бул бөйрөк тарапта өлө. Эмнеге дегенде бул эки жер өтө назик болот адамдыкы. Всегда бардык жерлер назик болот. Канча машыкпа баары бир назик болот. Баары назик. Мындай каттуу чыңасаң да оно болсо да баары бир ошол жерлер назик болот негизи. Негизи чын-чынына келгенде экке 5 кг удар жетишет. 5 кг удар. 5 кг удар алдың болду уктайсың. Жок, 5 кг ударда могул эки сынып кетет өзү негизи. Точно тийсе. Эгерде ушул жерге тамай тийсе, ошондо ал өзү сынып эле калат. Мисалы үчүн кандай узартыш керек? Мисалы үчүн бизде боло эле мынтип сокку узатып койсо да болбойт. Анын бир кандайдыр бир ыкмасы бар деп. Жок, мисалычы стойка турат атпайбы? Стойка турганда эки бут биринчи ийилет. Туура, бирок эң баарын башты жек чаппаш үчүн экти ылдыйраак коюш керек. Анан плечо менен жабыш керек да. Анын бокста деген ар кандай дистанция бар да, мисалы ближний бар. Анын орточо, анын узагы бар да. Алыскы дистанция, ама өзүмдүн боюм узун болгондуктан мен алыстын жакшы көрөм да. Алыста иштегендечи. Колдо узунураак. Кол узун. А противник болсо кире албайт. Кол узун болсочу
Ага ошончо эки жабыш керек биринчи очередь бокстачы. Мисалы кантип жабат? Жапкандын дагы өзүнүн ыкмасы мисалы бар да. үчүн мондай турганда Сиз ыкма узатып көрсөңүз, бир сокку узатып көрсөңүз, мисалы үчүн мондай кармайт, кармаганда бул всегда мондай калыш керек. Мына биякча жатпайсыз, мына көрдүңүз. Корпус деп коебуз, ооба, мындай Таптабыз. ошол менен экти жабышыбыз керек всегда. Эмнеге дегенде бул экөө биздин главный нерсебиз. Коргонуучубуз. Ыкмабыз нерсебиз. Андан бул кол үстүндө болот, всегда соперникти караганда могул колубуздун үстүнөн карашыбыз керек. Мындай Мондай турат негизи. Турганда бул жеп тура эмес турушат, урганда мондай эле тикать этип коюшат. А оборотно урганда жеп деле мондай, могул кисть тоже бурулуш керек. Могул уже подшаг менен кеткенде бир алдыга бир кадам таштаганда уже бул мондай кириш керек. Ошондо могул Мындай, ооба. Мындайраак буруш керек. Могул кисть 15 градус. ооба. Жок, даже жакшы эле бурулуш керек. Ошондо могул удар биздин берген таамай соккон ударыбыз анык, так, точно дейт адамга. Макул, кикбоксер ушундай ыкманы колдонот. Боксчу кантип коргонот? Боксчу Ошондой эле, окшош элеби же? окшош эмес, кичине айырмасы бар. Мисалы ошо коргонуу үчүн Биздики коргонуу үчүн биздики корпус жабылат бизден первый очередь. Бизде анткени бутсуз кошулбайт да. Бияктан өйдө болгондуктан биз көбүнчө буян жабабыз. Ушунча эле расстояние болду. Ошентип коргонобуз. Главный бизге максат ар кандай прием бар. Мисалы бул примочи чапса, вот баку көспү, жап кол ийилип атпайбы? Бул шаяктан колдонот да. Эмнеге ийилиш керек десе, бул өтүш керек, бул колдончу. Түшүнүктүү. Бул встречный деп мындайча айтканда. Бетме-бет, Бетме-бет болот да, бугачы. Контур чабуу турбайбы? Биринчи чабылып өткөн адам ошо айткандай эле всегда кол мондай кетиш керек. Ошондо буну чабып атканда уже бунуку тийбей да калышы мүмкүн да, могул колунан уже буйтап калышы мүмкүн. А бул жактан буйтап калса болот да, могу менен уже вроде бул жакка салмак менен анык, так точно тийбейт да, негизи ошондо. Эке. Могул пинчо деле көтөрүлөт. Баң, ошондо Мисалы үчүн ээкти коргонууну үйрөндүк. Кикбоксерчулар биринчи муштум менен дагы ээкти коргонот экен. Мисалы үчүн силер айтпадыңарбы? Бөйрөк жактагы, корпус жактагы аябай кандай десем, назик болот деп. Ал жактан кантип коргонобуз? Ал жактан бокстун колдонот көп адам. Анткени көспү? Бияк коргонот. Бетте жабылат. Бетте чабылат. Эмнеге башын ийкейт десе, булар бетинде жабат, анан корпуста денесинде жабат турбайбы? Ошон үчүн тизе ийилет. Анткени монитор алсаңыз, арты бүкүрөйүп калат да. Ошон үчүн кичине денени ийишкек, тизен коюш керек, вот. Ошондо стойка турат. Эң сонун аз да болсо биз кандай десем өзүбүздү коргонуунун аз деген ыкмаларын үйрөнүп алдык окшойт. Кайратбек менен Абдулазизге чоң рахмат. Буюрса биз форма кийип келип, кийинки эфирлерде өзгөчө бул жерди бир рингке айландырып. Айта көчү нерсем бар, айтып кетсем болобу? Болот. Биринчиден бул дүйнөгө жарык дүйнөгө келдирген ата-энеме чоң рахмат. Албетте, салам айтып койсок. Саламатсыздарбы? Ата-апа кандайсыздар, Нурсултановсуздар, жакшыбы? Экинчиден өзүмдүн Тагаев Амангели тренериме тең ыраазычылык билдирем. Ал агайымдын колунда 2017-жылдан бери машыгып келем. Агайым өзүм билген тренерлер, машыктыруучулардын арасында Кыргызстан боюнча өзүм символ кылып койгонумда биринчи орунга коем да. Эмнеге дегенде өзүмдүн агайым менен сыймыктанам, мага баардык жерде жардам берет. Кээде финанс жагынан өзүм кыйналып калам, мелдештерге даярданып атканда агайым мага жардам берип, баардык жактан мындай поддержка берип турат. Андан кийин сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде бизди ушундай сый көрсөтүп, ушул жерге чакырып, бизди ушул күн насип эткен экен, ошо сиз менен себеп дегенде айтып коет эмеспи, өлкөнү дүйнөгө тааныткан бул маданият жана спорт деп. Ошондуктан дүйнөдө биз аты чыккан Абдулазиз жана Кайратбек деген биздин жарандар, биздин достор, биздин өлкөнүн мыктылары деген нерсени айткыбыз келет дайыма. Кудай буйрса ал күн дагы алыс эместир. Ооба, буйрса аз калды, насип кылса. Буйрса дейли. Рахмат сиздерге мырзалар. Буйрса жалаң гана жеңиштин үстүндө жана айтып коюшат го, спортчунун эң башкы нерсеси бул травмадан алыс болуш керек деп. Ооба. Ошондуктан травма эч качан силерге жакын болбосун, достошпойлу. Биздин эфир улана берет. Бүгүн бизде кикбоксчу жана боксчу мырзалар болду. Абдулазиз жана Кайратбек. Албетте спорт менен машыгыңыз, себептен спорт бул ден соолуктун булагы.